бир орчундуу мисал катары, мисал эмес, мындай бир аныктама катары бул пайгамбарыбыз Мухаммед алейхисалам кийин баягы кыямат кайымдан кийин мен үммөттөрүмдүн саны менен мындай бир мактанышым керек, көбөйгүлө, саныңарды көбөйткүлө деп айткан дешет да биздеги. Мен азырга чейин так айта албайм, аалымдар дейбизби, диний ишмерлер дейбизби, теологдор дейбизби. Бул аныктама кандай болуп калат анда? Так, бұл менің пікірім. Бүгін дүйнөдө сан эмес, сапат маанилүү. Бардык жерде муну турмуштук тажрыйба далилдеп койду. Бир эле мисал бере турган болсок, кайсы жылдар экенин унутуп атам. Израилде бир канча араб мамлекеттери биргелешип согуш ачты. Израилдин калкы 10 миллион эмес, биргелешкен араб өлкөлөрүнүн калкы ондогон миллион болчу. Эчтемке кыла албай койду. Мисал үчүн. Өтө оор, ачуу бир мисал, бирок мисал бере турам. Мен пайгамбарыбыздын мынтип айтканына ишенбейм. Курандык принциптерди жайылтуу үчүн келген, ал жердеги терең, өтө кылдат принциптерди өтө сонун түшүнгөн жана муну адамдардын ошол деңгээлине карап жайган ушундай тереңдиктеги адам мынтип мен адамдардын көптүгү менен, үммөттөрүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деп ишенбейм. Ооба, бир хадис бар, бирок хадис кандай хадис, кимдерге кайсыл учурда айтылды, биз аны бүгүн туура түшүнүп атабызбы? Мен дагы бир сизге бир статистика айтып берейин. Ислам кызматташтык уюму деген бир уюм бар. Ушул жерге ондогон ислам мусулман өлкөлөр мүчө. Бул мүчөлөрдүн өндүрүмдүү экспорттоо көлөмү дүйнөлүк өндүрүмдүү экспорттоо көлөмүнөн 12% түзөт. Ушул 12%ы 2,1 триллион акш долларын түзөт. Мунун дээрлик жарымына жакыны чийки мунай жана табигый газ. Башкача айтканда мындай иштелип, продукция абалына алып келинген дагы нерсе эмес. Кудай берген түбүндө ошол нефть менен неме бар, газ. Ошондой. Кирешелер боюнча бул ислам кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөрдүн 76%, 4/3-нөн көбүрөгү ошол өлкөлөрдө жашаган, буга 49 өлкө кетти. 49 өлкөдө жашаган адамдардын жылдык кирешеси $2000 ашпайт. Айына $200 албайт деген сөз бул. 67%, буга 38 өлкө кирет. Бул жерде жылдык кирешеси, айлык эмес, жылдык кирешеси $500 ашпайт. Бүгүн биз ушундай статистика менен, ушундай көрсөткүчтөр менен жашап атабыз. Бул бизге жарашпайт болчу. Бул Курандын бизге айткысы келген, бизге бергиси келген мааниси эмес болчу. Ошон үчүн айтып атам, туура эмес түшүнүп атабыз, туура эмес жака барып атабыз деп. Биздин балдарыбызда, биздин жашоо шартыбызда эмне Кудайдын өчү бар, биз дагы сонун жашашыбыз керек болчу да. Кудай бизге бардык шарттарды түзүп берген. Бул күндү биз Кудай башыбызга салып аткан жок. Кудайдын айтайын дегенini туура эмес түшүнгөн биз өзүбүз кылып атабыз бул нерселерди. Демек, ушундай бир картина бар, ушундай бир тибекке каршы пейзаж бар. Бул жерден анан жок, пайгамбарыбыз бизди көптүгүбүз менен мактанат, көбөйлү дегенге окшогон эң оңой бир нерсеге жанашкандай кылбай, андан көрө пайгамбарыбыз айталы да, мисалы үчүн ушундай көптүгүңөр менен сыйныктанам деп айтып калса, хадис чын болуп чыкты дейли, мисалы мен билбейм. Муну Куран менен салыштыралы. Куранда муну колдогон, бул ой пикирде дагы да чын экенин бекемдеген кандайдыр бир аят барбы? Жок. Кандайдыр бир бул жөнүндө бир маани чыгара турган жер барбы? Жок. Курандын эң негизги бизге жасагыла, аткаргыла деп аткан нерсеси биринчи буйругу оку деген буйрук. Бул окуш керек, терең ой жүгүртүш керек, акылды иштетиш керек. Мына ошондойчо биз өзүбүз татыктуу болгон бир жашоону жашай алабыз.
Пайгамбар мына ошондо биз менен балким сыймыктанаттыр. Сапаттуу мусулман катмары көбөйгөндө. Бирок бул катмарга сыймыктанышына бир аз көзүм жетпей турат.